Англис тилинде мен дегенди I жана me деп которсо болот. Бирок экөөнүн айырмасы деги эмнеде? Мисалы, ал мени тааныйт деш үчүн he knows I же he knows me дейбизби? Бүгүн биз бул ататоштордун айырмасын так даана түшүнүп алабыз. I, you, he, she, it, we, they бул ататоштун түрү subject pronouns деп аталат. Subject pronouns сүйлөмдө ким аракет жасап жатканын көрсөтөт. Ал эми булар me, you, him, her, it, us, them object pronouns деп аталат. Object pronouns аракет кимге же эмнеге жасалып жатканын көрсөтөт. Subject pronouns ар дайым сүйлөмдүн башында колдонулат. I play football. Мен футбол ойнойм. She reads books. Ал китептерди окуйт. They are happy. Алар бактылуу. Бул сүйлөмдөрдө I, she жана they кыймыл аракетти кылып жатышат. Алар кылуучу. Ал эми object pronouns аракет кимге же эмнеге багытталса, ошол жерде колдонулат. She loves me. Ал мени сүйөт. I see him. Мен аны көрүп жатам. They help us. Алар бизге жардам беришет. Бул жерде me, him жана us кыймылды кабыл алуучулар. Алар кыймыл аракет кылган жок. Алар тарапка башка бирөө кыймыл жасап жатат. Тез эстеп калуу жолу. Кандай гана сүйлөм болбосун, эгерде кимдир бирөө кыймыл кылуучу болсо, анда булар колдонулат. Баса кызыктуу нерсе, көп учурда кыргыз тилинде биз сүйлөмдү мындайча түзөбүз. Мен аны тааныйм дегенде, биринчи өзүбүздү айтабыз, мен, андан кийин башка кишини, анын кыймыл аракет кетет. Тааныйм. А бирок англис тилинде өзүбүздү айтып, кыймылды айтып, анан башканы айтабыз. I know him. Мен аны тааныйм. I know him. Тапшырма катары бул сүйлөмдөрдү англисчеге которуңуз. Мен аны көрдүм. Ал бизди тааныбайт. Алар аны жакшы көрүшөт. Бул subject жана object pronouns ортосундагы айырмасы. Комментарийге дагы бир мисалды өзүңүз жазыңыз. Каналга жазылыңыз, лайк басыңыз жана досторуңуз менен бөлүшүп кетиңиз.